Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү. Маанилүү маектин бүгүнкү чыгарылышында тоодой киреше алып келген туризмди өнүктүрүү туурасында кеп кылабыз. Үстүбүздөгү жылдын 17 мартында Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердик коомун түзүү жөнүндө чечимге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Ал ички туризм тармагын өнүктүрүүгө багытталган демилгелерди ишке ашыруу менен алектенет. Туризмди өнүктүрүү боюнча сунушталган долбоорлор жана Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүүгө багытталган иш-чаралар, Кыргызстанда чет өлкөгө таанытуу аракеттери туурасында биз туризмди өнүктүрүүнү колдоо ачык акционердик коомунун эл аралык мамилелер жана инвестициялар боюнча башкаруучу директору Кайрат Итибаевди кепке чакырдык. Кайрат Жаныбекович, дагы бир жолу арыбаңыз, студияга кош келиңиз. Бар болуңуз. Уставдык капиталы 1 миллион. 1 миллиард. 1 миллиард кечиресиз. Туризмди өнүктүрүү фонду, бул ачык акционердик коом, көптөгөн долбоорлорду сунуштап, анан иш алып бара турган ушул туризм жаатына багыттарыңыздар дагы өтө кеңири да. Биз мына кененирээк ушул 40 мүнөттүн ичинде кеп калалы деп сизди студияга чакырып отурабыз. Баса телекөрүүчүлөр, экран алдындагы координаттарды сиз эске алып, телефон чалып, WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыздар болот. Фонддун негизги ишмердүүлүгүнө биз дегенде токтолсок, мына ушул 1 миллиард уставдык капитал менен түзүлгөн фонд бүгүнкү күндө кандай ишмердүүлүктү, кайсыл багытта жүргүзүп атат? Эми мындай кыргызча айтканда 1 миллиард катуу чоң угулат, бирок долларга отуруп келгенде аз эле акча болуп калат да. Анан бул биринчиден, экинчиден ал 1 миллиард айтылганы менен толугу менен ала элекпиз. Азыр ошо каржы министрлиги менен иш алып баратабыз. 2 транш өттү. Bir жарымдай алдык, жарымдай. Ал апрелден баштады иштин баары. Биздин негизги миссиябыз эмнеде? Ушу туризм тармагында проектлерди туруктуу жолго салып, ошолордун өнүгүшүнө колдоо иретинде салым кошуу. Ушу туризм тармагына байланыштуу болгон иш-чаралардын баары мыйзам болобу, мыйзам алкагында болобу, ошого жакшы биз жагымдуу, ыңгайлуу шарттарды түзүүгө көмөктөшүү. Мына 30 жылдан көп өттү. Биз эгемендүүлүк Кыргыз Республикасы болгондон бери ушу биринчи жолу корпоративдик башкаруу системасынын негизинде ачык акционердик коом түзүлүп отурат. Бул эми негизги биздин ошо оюбуз мындай болот да. Мына кече күнү деле немис кыргыз ортосунда өткөн бизнес форум өттү. Ал жерге дагы биз айттык. Инвестиция салсаңыздар коркпой, тартынбай, ушу биздин акционердик коомго салсаңыздар туура болот. Бул багы биржанын фондунда силердин акцияңар бүттүгү саналып, ошол жерде багы көзөмөлдөө ачык болуп турат дедик да. Эффективдүүлүк жана ачыктык ушул корпоративдик башкаруу системасы аркылуу ишке ашат дедик. Эми мына фонддун өзүнүн ишибиз ушундай болот. Жеке менчик сектор кыла албаган иш, мисалы үчүн ошол эле инфраструктуралык. Эми театрды айтабыз, илгичтен башталса, туризм ошо дааратканадан башталат экен. Ошон үчүн эң негизги бир проектибиз ошо респойнттор. Респойнт деп англисче которгондо эс алуучу мындай жайлар да. Туристтер келатып, токтоп, ошол жерден кофе, чай ичип, дааратканага барып, андан тышкарынан сувенирлик продукция алып, анан ошол жерде тицтерди ачалы деп атабыз. Туристтик инфо борборлор болот. Маалымат борборлор. Кайсы жерге кантип барса болот, ал жерде кандай шарттар болот. Бүт ошол жерде биринчиден англис, орус тилинде берилет. Кыргыз тилинде дагы ошого интерактивдик картасы менен кылса болот. Анан эми азыр дүйнө өзгөрүлүп атат. Биз ошо бара-бара ал жерге инвесторлорду тапсак, мисалы үчүн ошол жерге жанагындай зарядтоо алуучу электр автолор зарядталуучу жайларды да коюштуруп, чогуу иштетели деп атабыз. Мына 68 респойнт деп атабыз Кыргызстан боюнча. Ошонун быйыл 21-ин куруп жетишкенге аракет кылалы деп атабыз. Анан эми биздин айырмабыз баягы мурункулардан кандай болот? Бизде ушугу 68-ин азыр 68-ин 21-ин курайлы деп атабыз да. Анан аларды куруп коюп эле чыдап койбой эмес, же болсо аларды багы бизнес түзүмдүү жанагындай өздөрүнүн жөндөмдүүлүгү бар бир бизнес структуралар менен чогуу келишим түзүп, алар менен чогуу бир
ишти алар өздөрү баягы ошону багыш керек, кармаш керек. Туура. Ошону туруктуу кармап иштеткенге ошондой бир бизнес модельдерди тартуулайлы деп атабыз да. Анан бүгүнкү күндө мына 34 проекттин арасынан ушу бирөөнү эле мисал катары айтып атам. Мындан тышкары мына азыр биз активдүү иштерди жүргүзүп атабыз. Элге түшүнүктүү болуш үчүн айтып коеюн, бизде 3 максат бар. Туристтердин агымын көбөйтүү. Экинчи максат инвестицияларды тартуу. Туристтик ушу инфраструктуралык мааниге ээ болгон. Биз болгону ошо биз тараптан жер, инфратүзүм, же болбосо жанагындай чечилбей жаткан кагаз иштери ошолорду биз тартуулап, чогуу акционер катары, же болбосо үлүштүн ээси катары бизнес менен чогуу кирели деп атабыз. Инвесторлорго ошондой сунуштама даярдап атабыз азыркы күндө. Тендерлерди көрсөтүп атабыз ички, тышкы инвесторлорго. Үчүнчү максатыбыз бул ошо туризм тармагын жана башта айткандай миссиясында көрсөтүлгөндөй, туризм тармагында ушундай жакшы ыңгайлуу шарттарды түзүү. Ошолорго көмөктөш болуу да. Анан мына азыр инвестиция тартуу иретинде биз президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттик менен дагы азыр жакшы иш алып баратабыз. Алардын 2 иш чарасына чогуу катыштык. Биз ошол жерде проектлерди тартууладык, презентация кылып. Андан тышкары мына өзүбүз мына эл аралык дүйнөдө жана санатордук, курорттук мекемелерди өнүктүрө ала тургандай бир иштер менен өткөндө Дубайга барып жолугуп келдик. Ошол жерде баягы семинар өткөрдүк да, Кыргызстан туризм боюнчачы. Анан ошол жерде менен бир меморандум түзүп, биз азыр мына аларды күтүп атабыз. Буйруса ошо айдын аягында келишет, анан көрүшөт да, изилдөө иштерине келген атат. Талай иштерине келип, бизде кандай жайлар калды, Советтер Союзунда мурастыкка кайсынысы кандай иштеш керек. Алардын специализациясы бар, жана жүрөктү айыктырган жагы бар, өпкөнү айыктырган жагы бар, терини айыктырган жагы бар, ич казан, ошолорду айыктыра турган биздин өзүбүздүн табигый ресурстарыбыз менен ошо айкалыштырып, мындай бир сеть деп коет да, орусча айтканда, мындай тармак. Санатордук, курорттук жайлардагы ден соолукка байланыштуу ушундай бир курортторду бир көтөрөлү деп атабыз да. Инвестициялар ошол жака тартайлы деп атабыз. Аларды реконструкциялап, заман талабына ылайык шайкеш келтирип, эгер такыр эле жараксыз болсо, же болбосо нолдон баштай турган мындай жакшы инвесторлор тартып, 5 жылдыздуу, 4 жылдыздуу, 3 жылдыздуу мейманканалар менен чогуу ошол жерде номерной фонд менен иштетели деп атабыз. Анан биз бир эле гана бир ошого эл аралык бир компанияны карабастан азыр ошол эле иретте мисалы үчүн бизге баягы түшүнүктүүрөөк мына кечээ күнү эле мына видеоконференция жүргүздүк. Алар дагы сунуштамасын берип атат. Бул Орусия тараптан дагы ошо Орусияда номер 1 экен. Алар дагы ошо 200дөн ашык проект ишке ашырыштыр. 75 миллиард рубль инвестиция тартышыптыр. Алар дагы сунуштамасын берип атат. Алар дагы айтат, мына эми биз 20 объектини алсак, ошонун канчасына кандай инвестиция тартканга биз деген ошо 20 бир олуттуу инвесторлорго көрсөтмө кылып иштей чыкканга аракетибизди кылабыз деп ошо сунуштасында көрсөтүп атат. Бирок мына элге, калын элге айтып кое турган сөзүбүз, туризм жаатта ошо Евразия континентинде лидер 2 эле мамлекет. Бул Турция менен Таиланд. Анан ошо Туркия менен дагы азыр иштерди алып барганга аракет кылып атабыз. Бизде эле фонд бар экен. Алар дагы жакында эле түзүлүптүр, 19-жылы. Алар менен дагы азыр ошо мамиле куруп, алардан дагы багы кандай тажрыйбаңар бар, кандай бөлүп бере аласыңар. Мына азыр ачык айтканда, 90-жылдардан эле ошо түрктөр бизге көрсөттү да. Биринчи отелдерди куруп, биринчи супермаркеттерди коюп, мына азыр жада калса Шератондо дагы ошо түрктөрдүн субфраншизасы менен келген проектиси да. Мындай кичине көлөмү кичинекейирээк проектлерибиз бар, ал шаттл бастар, ал ошол эле мисалы үчүн жанагы азыр такси түйүн жакшырталы деп атабыз, экотропторду коелу деп атабыз. Андан тышкары мисалы үчүн бизде азыр могу чоң мегапроектлерди сөз кылып атат. Тамга дагы мисалы үчүн Олимпиада спортуна даярдоочу бир борбор
спорт борборун курдурганы жөнүндө азыр сөз болуп атат. Орус айдагы эс алуучу зона кылайлы деп атабыз. Андан тышкары ошонун жанында эле Бишкектен алыс эмес Солто Skyway деген парк, алар дагы азыр сунуштамасын даярдап, австриялык компания менен ишин жүргүзө баштап атат. Биз ошо атайын өкүлчүлүгүн алдык деп атышат. Канат жанагындай кишилерди ташый турган канатный дорога деп коет. Ошондо азыр биз чогуу иштерди, изилдөө иштерин алып баратабыз. Анан мындан тышкары Разаков атындагы аэропорт Исфанада, ошондогу багы туристтик кластер менен бириктирип, жарандык авиация менен чогуу иш алып барайлы деген тилегибиз бар. Андан тышкары мына Караколдун аэропортундагы коёйлу деп атабыз. Азыр ушунда бир 5-6 мега проектибизди азыр ошо бышырып аткан кезибиз да. Абдан жакшы. Фонддун алдындагы пландар, миссиясы, аткара турган иш пландары тууралуу жалпы маалымат бердиңиз. Бизде да мына ушуга байланыштуу суроолор бир нече. Кайрат мырза, азыр телекөрүүчүнү биз кабыл алсак, маегибизге кошулайын деп турат. Саламатсызбы? Урматтуу телекөрүүчү, саламатсызбы? Саламатсызбы, редакция Алатоо 24. Саламатсызбы, Расул мырза. Менде мындай суроо бар. Биздин Кыргызстанда туризмди баары эле өнүктүрөбүз деп жатышат. Бирок ысык көлдү бойлото тамак абдан кымбат. Анан кийин жолдор абдан жаман. Сочиге барсаңыз, же башка шаарларга барсаңыз, абдан өнүккөн, жолдору жакшы. Анан кантип туризм өнүгөт? Биз өзүбүз кыргызстандык болуп туруп, көлдү айланып чыга албайбыз. Бизге кыйын даже. Мына ушуну айтайын дедим эле. Рахмат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Кайрат Жаныбекович, ошол рест поинттордо сөзсүз тамактануучу жайларда болот деп атасыз. Эс алуучу жайлар азыр мына Боом, Капчыгайында, Айтор, ушул Бишкек, Чолпон Ата, Каракол багытындагы жолдо тамактануучу жайлар бар. Көп санда болбосо да, бирок алардагы тамак аштын баягы кымбаттыгы жөнүндө айтып атат телекөрүүчүбүз. Негизги маселе жол, инфраструктурасы. Себеби жолду билесиз, сиз экономиканын да, туризмдин да күрө тамыры да. Ушул жол маселесин кандай? Өткөндө министрлер кабинетинин төрагасы айткандай, Акылбек Жапаров да айтып атат, келгиле, эгер эме болсо биз деген субсидия иретинде райондук мааниге ээ болгон жолдорду ондоп түзөп берели, проектиңер даярдап келгиле деп эле айтып атат. Анан азыр эми азыр бүгүнкү күндө 5 болбосо дагы 4 деп айтатмакмын. Анткендегенде азыр жолдор жашнакай эле болуп калды. Бишкек менен көлдүн ортосунда, Бишкек менен Нарындын ортосунда жол жакшы эле. Республикалык маанидеги болгон жолдор. Бул бирок тилекке каршы жанагындай райондук деңгээлде же болбосо ошо шаарчаларда жолдор чынында начарыраак болуп турат. Бул багы килейген министрликтин, багы транспорт министрликтин иши. Бирок биз ошого дагы айта турган сөзүбүз ошо инвентаризация жүргүзүп, ошолор менен чогуу жергиликтүү бийлик менен иш алып барганга аракетибизди кылып атабыз. Мына азыркы күндө Елена Калашникова биздин президенттин багы жарлыгы менен чыгып, анан Акылбек Жапаров ошо дайындады. Елена Калашникова ошо биздин фонддун жетекчиси, 25 жылдан бери ушу Кыргызстанда жашайт, иштейт, тажрыйбасы бар. Анан азыр ошо жергиликтүү калк менен, бийлик менен иштерди жүргүзүп жүрөт. Биз Көл менен жолуктук, Талас менен жолуктук, Баткенге барып жолугуп келди. Азыр мына Жалал Абад, Ош менен азыр иштерди жүргүзүп атабыз. Алар жерде ошо жергиликтүү көйгөйлөрдү көтөрүп, ошол жерде маалымат алып, анан кандай дестинациялар бар. Дестинация деген сөз ошо туристтер бар, эс алуучу жайлар кайсы жерде бар. Аларды проекттерин чыгарсак болобу, эзептеп чыксак болобу деген бул иш эми багы биз өзүбүз ачылганыбызга толук 3 ай болду элек. Бирок ошол эле кезде колдон келген аракетибизди кылып атабыз. Жакшы. Кайрат Жаныбекович, баса фонддун президенти Елена Калашникова, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жолугуп, ушул 2022 жылга фонддун аткара турган иш пландары тууралуу маалымат бергенде, Акылбек Жапаров дагы быйыл туристтердин агымы көбөйө тургандыгын эске алып, бир катар тапшырмаларды дагы фондко койгон экен. Ошондой эле мамлекет эс алуу жайлары жана пансионаттарга баруучу жолдорду жакшыртууну көздөп, туристтик аймактардагы жергиликтүү бийликтин карамагындагы жолдор транспорт министрлигинин карамагына өткөрүлөрүн министрлер кабинетинин төрагасы
баса белгилеген экен. Эми бул телекөрүүчүнүн жол маселеси боюнча суроосуна. Дагы бир көрүүчүбүз бар. Катарыбызга кошолу. Арыбаңыз, саламатсызбы? Урматтуу телекөрүүчү, саламатсызбы? Алло? Жок, байланыш алыстуудо. Сиз жогоруда 3 багытты атадыңыз. Саламатсыздар, угуп атам сиздерди. Биз сизди угуп атабыз, саламатсызбы? Суроо барбы? Алло. Алло, саламатсызбы? Сурооңуз барбы? Саламатсыздар. Мен Моореки туризм боюнча өнүктүрүү дейсиздер. Мен жылыга Чолпон Ата жакка эс алганы барам. Өзүмдүн досторум менен чет мамлекеттен болобу, башка жерден болобу, бизде самый көйгөйдү чечкен мына ажапкана. Алар дагы айтат, силердин баардыгы жакшы, бирок ажапканаңар жок экен дейт. Чындыгында бул Чолпон Атага баратканда, мына көл жээгинде көп жүргөндө ажапкана жок, ошо проблема да постоянный. Ачыгын айтканда баарына ар кайсы жерде вот кир боюнча, вот тазалыгы боюнча бизде аябында арттабыз, көл боюнча. Ошону менин Моореки досторум постоянно айтат. Былтырда келгенде дагы ошо тепегереки солнышко, анан голубой суккол кыргызбыз Моорего жылыга барып эс алабыз. Ошодо ажатканалардын ар бири чечинген жери бар, бирок ажатканасы жок. Ошо боюнча проблеманы ошо түзүп койсоңуздар деген ой бар да менде. Быйыл дагы мен ошо досторум келет эс алган. Жакшы. Мен жылыга айтам, бизде деген баардыгы жакшы. Ажаткана быйыл бизде бул суроо боюнча баардыгын жазайт, өнүгөт деген кет менен сиздер, пожалуйста, ошо эрекине дегенди кичине ойга алып койсоңуздар. Рахмат. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Аты жөнүңүздү жазып, телефонуңузду калтырып коюңуз. Биз балдар менен байланыштырып коебуз. Бизде атайын долбоорлоо бөлүмү бар. Ол долбоорлоо бөлүмү атайын бизде топ менен чыгып, азыр жер маселесин, жер тилкеси боюнча иштер жүргүзүп жатат, жергиликтүү бийлик менен. Анан ошо сиздин локацияңызды айтсаңыз, биз карап, балдар ошо жерде балким сиздин эмеңиз бизде картада болгондур. Бирок экинчи маселен айтып коюш, жана 68 респонд атпайсызбы? Ошолордун баары бир стилде болуш керек. Биз ошо азыр тендерди жарыяладык. Биздин талабыбыз ошо жана Ташкабадтын мындай келбетине окшоштуруп, ошондой респондторду курайлы деп. Баса 68 респонд республика боюнча болот. Республика боюнча. Бир гана көлөрүн эмес, э? Бир гана көл эмес, жок. Анын 21 быйыл ишке ашканын турат деп атасыз. Ушул туристтик сезондо. Ушул туристик сезондо курулуш иштери башталып, буюрса күзгө жакын биз колдон келишинче ошо күлүштөрүн алып, анын багы кожоюн дайындап, алар багы ошол жерде кармап, иштете турган жөндөмдүү компанияларды издөдө иш алып баратабыз да. Кайрат Жаныбекович, жогоруда сиз 3 негизги багытты атадыңыз. Бул туристтердин санын көбөйтүп, агымын арттыруу, экинчиси инвестицияларды тартуу, үчүнчүсү бул жагымдуу шарттарды түзүү. Мен ушул 3-чү багыттан баштайын деп атам суроону. Өзгөчө аймактарга кирген туристтер үчүн инфраструктуралык абалды жакшыртуу, аларга ушул жагымдуу шарттарды түзүү чындап эле бүгүн өтө маанилүү. Себеби президент дагы өткөн аптада Facebook'ка туристтик мезгилдин башталганына байланыштуу өзүнүн кайрылуусун жасап, ар бир кыргызстандыкка мындай туристтер кайра кийинки жылы дагы бир чоң каалоо менен Кыргызстанга кайтып келе тургандай бир сезим калтырышыбыз керек деген өңүттө билдирүү жасады да. Бул үчүн эмне керек? Туристтерди жагымдуу шарт, жагымдуу чөйрө, жагымдуу атмосфера, жагымдуу мындай инфраструктуралык абалда тосуп алышыбыз керек. Сиздер бир алдын ала фонд түзүлгөндөн кийин кайсыл жерде инфраструктура начар, эмнелерди оңдош керек деген бир мындай анализ, балким изилдөө жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Албетте, бул багы биз ошо жүргүзүп 5 айдын ичинде ушундай документтер чыкты, жарлык чыкты 17-майда. Ага чейин мен бул командада болчу эмесмин. Мен өзүм апрелдин ортосунан баштап кошулуп иштей баштадым. Эми жана сиз айткан сурооңуз боюнча, жагымдуу шарттар боюнча, жайлар боюнча бул бир гана инфра түзүү эмес да. Бул ошо биздин президент айткандай, бул адамдын өзүнүн жүрүм туруму. Алып өзүнүн алып баруусу, кандай алып барат, маданияты мындайча айтканда. Бул үстүндө иштеш, бул эми көбүрөөк ресурстарды талап кылат да. Ал үчүн багы биз деген маалымат мейкиндигинде туура иштерди алып барышыбыз керек. Мына мисалы үчүн биз туризм агымына биринчи багыттыгына ошо сайкеш келет да.
туризмдерди келгиле деп алып, анан бияктан өзү чочтуп үркүтүп, алардан багы акча тоногондой же болсо жаман мамиле кылып, же өз үстүнө алган жүргөнүбүз турумубуз жаман болсо, албетте алар экинчи келбей коет да, Кыргызстан жөнүндөчү. А бир тарынган кардар бул 10 андан башка кардар досторлоруна жамандайт. Антиреклама. Антиреклама кылат. Эгер бир киши разы болсо, ал көп дегенде үчөөнү эле гана айтат экен да. Ошол үчүн биздин эми колдон келишинче азыр деген эл аралык бизде биякта аккредитацияны өткөн, көп жылдан бери иштеп жүргөн уюмдар бар. Алар менен да биргеликтүү иш алып барайлы деп атабыз. Силер чет өлкөдө көп жүрөсүңөр, кандай иш алып барсак болот депчи. Мына кече эле эме сөз болду, бир 10 чактыда эме болгон проекттин эмесин мындай жоболорун койдук. Ошол эле биздин жанагы тозо алган чек арачылардан баштап, бажычылардан баштап, ошол эле мисалы үчүн ички органдар бар, мындай МВД, укук коргоо органдар. Укук коргоо органдар. Ошолордун баарына биз мисалы үчүн колдон келишинче бир жакшынакай бир тренинг өткөрүп, аларды багы сертификациялардан өткөрүп, даже ушундай ой келатат, эми багы ачык эле айтып коелу, биз ушу сертификатты ар бир жылда бир жолу жаңылата тургандай. Эгер ошо сиз келген, учуп келген же болсо ошо биздин чек арадан өткөн бир кандайдыр жаран чет өлкөлүк болсо, туура мамилени кандай кылыш керек, кандай иштеш керек, аларга ошо көрсөтмө бир кагаздарында даярдап берели деген тилегибиз бар. Туризм тармагында баягы көрсөтүү тейлөөнүн сапатын жогорулатуу, Багы жөн эле мамиле да, мамилени оңдоо кандай кылыш керек. Анан биз ошону биринчиден баштап ошо кызматкерлерге тартуулайлы деп атабыз да. Ошол эле аэропорттордо, ошол эле чек арада чек арачылардан, бажылчылардан, ички түзүм жанагы ички МВДнын ичинде иштеген кызматкерлер жанагы коомчулукту караган. Ошолор менен чогуу иш жүргүзүп, анан бир жылдык сертификат. Ар бир жылы жаңылаш керек да. Ошо сертификатсыз багы ал жерге уруксат болбойт деген бир ой болот да. Элдерди тосуп алганга же болсо иштегенгечи. Мисалы деген да. Анан мындан тышкары эми мындай чоңураак бир проектлерибизди айтканда, мисалы үчүн азыркы күндө биз өткөндө 3 ай болду элек, бирок ошо биринчи иш чарабызды Дубайда өткөрдүк. Анын өткөрүп калган себебибиз ошо 8-12 майда араб туризм жарманкеси болгон. Анан бизде Кыргыз тараптан бир 4-5-7 компания катышыптыр, туроператорлорчу. Алар ошо жарманкеге катышканда, анан биз ошо фонддун атынан биз эмейли деп бир семинар өткөрөлү дедик да. Анан 11 майда мен өзүм ошол жерде алып баруучу болдум, англис тилинде. Адан баштап яга чейин Кыргызстан жөнүндө жаратылышын көрсөтүп, презентациясын көрсөтүп, долбоорлорду көрсөтүп, арабтарды Кыргызстанга тартканга аракет кылдык. Ошол жерде мейманканада бир 70 киши чогулттук. Анан ошол жерде айтып бердик да. Анан алар да кызыгып атат да. Эмнеге силерди биринчи жолу угушубуз деп атат да. Грузия жөнүндө угуп турбуз дейт, Казакстан жөнүндө угуп эле жүрөбүз дейт, Армения жөнүндө угуп жүрөбүз дейт, силерге жакын мамлекет. Ушундай керемет жериңер бар экен деп абдан шыктанып калышты. Ошол жерде отурган ошо жарманкенин бир директорлорунун бирөөсү, башкаруучу директордун бирөөсү ошол жерден айтты да, мен анда өзүмдүн билетимди өзгөртөйүн Кыргызстанга деп ошол жерден чечим кабыл алды да. Жакшы. Анан буйрукса мына азыр жакын күндө онлайн инфотур да өткөргөн атабыз, ошо СМИлерин атайын роликтерди тараттык. Биздин жана чет өлкөдөгү биздин дипломаттар менен тыгыз иштеше баштадык. Мына бүгүн эфирге кичине кармалып калган себеби ошо тышкы иштер министрлиги менен да жолугуп, азыр виза маселесин дагы коюп атабыз. Ошол боюнча сөзүңүздү улай суроо берейин деп атам. Баягы чет элдик туристтерге электрондук виза берүү 2,5 күнгө кыскарды. Министрлер кабинетинин төрагасы дагы ошону бир күндө алгандай шарт түзүшүбүз керек деп атат. Сиз ошол тышкы иштер министрлигинде болгондо кандай бир жемиштүү сүйлөшүү болду ушул виза маселеси боюнча? Ошо виза маселеси боюнча азыр тышкы иштер министри айтты, бизге 24-7 иштей турган атайын бир центр бар экен. Анын баарын багы документтерин баарын тез ыкчам түрдө кабыл алып, болгону ошого биздин
коопсуздукка байланышкан ГКМБга, УКМКга байланышкан маселелер турат. Алар азыр ошо иштин үстүндө отурушат, иштеп атышат. 36 саатка чейин азыр кыскартып атат. Анан мына өткөндө Индияга да бардык. Индияда род-шоу өткөрдүк, Мумбай, Нью-Делиде өткөрдүк. Ошол жерде деле өзүм эле баягы алып баруучу болдум. Өзүм эле ошо презентация кылдык, Елена Калашникова анан болуп бардык. Ал жерде баягы буйруса июлга 400 турист келген атат Индиядан. 10 миңге чейин деп бизде жанагы Salvia Promoters деген өнөктөшүбүз бар. Ал ошо көп жылдан бери Россиядан туристтерди тартчу экен да. Туристтерди анан Индиядан кайра Россияга жөнөтчү экен. Өзү орусча сүйлөйт экен. Ошого Прашант деген мырза. Анан ошого айтып атат, 10 миңге чейин турист алып келип берем. Болгону ошо виза маселени жеңилдетип берсеңиздер жакшы болот эле деп. Анан ошого атайын фасилитациялык борбор ачты. Багы биздин элчи менен 12 майда ошо атайын чыкты маалымат. Алар ошондой биринчи багы фильтрация кылат, документтерди чогултат, турларды сунуштайт, Кыргызстанда кандай эмне мүмкүнчүлүктөр бар. Анан биздин элчиликке жөнөтөт документтердичи. Ошо 3 күндүн ичинде виза алып бергенге ошого тездетип биздин Кыргызстанды дагы реклама кылып, ошол жерде аракетин иштин үстүндө жүрөт. Мына бүгүн бардык, мына ошол Мумбай, Делиде, Индияда эми калкы чоң да. Анан ошо 17 жерде публикация кылды бизди. Журналдарына, ал жерде жанагындай атайын биз интервью бердик. Анан баарына айттык. Ошо 100дөн катышты. Буйруса быйыл биз кетирген чыгымдын үстүнө бир 8-10 эсе кем дегенде багы туристтер келсин деген бир 100 миң доллардын терегинде сөз болуп атат. Ошо туристтердин агымы келип, ошо биякта Кыргызстанда коротуп кетет го деген бир мындай болжомолдорду анализ кылып жатабыз азырчы. Андан тышкары мына тышкы биздин дипломаттарга ошо азыр маалыматтарды берип атабыз. Ошо эле Эмиратка бердик, Дубайга бердик. Биз ролик тартып, ошо роликти бердик. Анан июлдун аягына чейин эми ошо Европада биздин дипломаттарга дагы бүт таратайлы деп атабыз маалымат боюнча. Жанагындай басып чыккан маалымат боюнча ошо англис тилиндеги биздин өлкөнү таанытуучу видеоролик баса биз дагы телекөрүүчүлөргө мына экран аркылуу ушул видеоролик менен тааныштырабыз. Жана программанын кыскасы бул 1-2 жолу тааныштырдык. Азыр телекөрүүчү бар экен, кабыл алып суроосун уксак. Саламатсызбы көрөрман? Байланыш үзүлүп калды. Кайра Жаныбекович, негизи эле Кыргызстандын жаратылышы, бийик тоолору, биздин ысык көл бардык аймак республиканын бир гана жайкы туризм эмес, кышкы туризмде потенциалы чоң да. Мына ушуларды эске алуу менен баягы туристтик географияны кеңейтүү маселеси да орчундуу. Бул жаатта кандай пландарыңыздар бар? Бул жаатта кандай иштер жүрүп атат? Мына азыркы күндө ошо санатордук курорттук мекемелерди көтөрүп, кайрадан инвентаризация кылып, жарактууларын жакшынакай бизнес план жазып, ал жерге инвестициялар тартып, ошо 4 мезгилге узарталы деген тилегибиз бар. Жана Орусай, Каракол деген проектлерди айта кеттим. Алар дагы кышкысында иштешет. Анан азыркы күндө мына мындай суроолор болуп атат. Орусиядан келем дегендер болуп атат. Уралдан беркиси, түндүк Казакстандан да келебиз, профсоюздар менен иштерди алып барайлы деп атабыз. Анткени дегенде көбүнчө өзүңүздөр жакшы билгендей, жанагындай оор металлургияда же болбосо башка ушундай бир өндүрүштө иштеген кызматкерлер кышкысын алар отпускка чыгат экен да. Багы ошо технологиялык процесстин өзүнүн өзгөчөлүгүнө байланыштуу. Ошо кыска бир 1,5 айлык, 1 айлык мөөнөттө булар профсоюздары акча берет экен. Ден соолугуңду оңдоп түзөп ал дегендейчи. Ошон үчүн биз Кыргызстанга тартайлы деп атабыз да. Жылуураак жакачы. Эми көл кичине суугураак болуп атат, ошо Жалал Абад жөнүндө сөз болуп атат. Азыр буюрса ошо ал жактындагы мүмкүнчүлүктөрүн көрүп, кандай кылсак болот, оңдоп түзсөк болобу, реконструкция кылып, же болбосо жаңы эле курган жакшы болобу депчи. Анткени дегенде геодезиялык мындай ысык суулар бар. Ал жерде ушундай жайлар бар. Жанагындай лай менен айыктыруучу бизде дары бар, дары чөптөр бар. Минералдык, Минералдык. Анан бунун баары багы
мындайча айтканда туризм көп эле тармакка мындай түрткү берет да. Бул курулуш тармагына, транспорт тармагына, тамак аш тармагына, медицина тармагына, билим берүү тармагына бул көптөгөн мультипликативдүү мындай эффектиси бар, мындай абдан өзгөчө азыркы күндө туризм бул глобализациянын, аламдашуунун бир мотору десем жаңылышпайм да. Ошон үчүн сиз айткан сурооңузга ошо кыска 2-2,5 айлык көлгөлө гана эмес, биз ошо 4 мезгилге узартыш үчүн санатордук, курорттук мекемелерди ондоп түздөөлү деген тилегибиз бар. Бул багы ошо эң орчундуу азыр олуттуу маселе болуп атат. Анан азыркы күндө мына президентке дагы караштуу жаңы улуттук агенттик ачылды, жаңы эле ачылды. Биз ошолор менен дагы ошолорго дагы ушундай маселелерди коюп атабыз. Келгиле чогуу иштейли, чогуу ишти жүргүзөлү депчи. Жакшы, КМШ өлкөлөрүндө туризм гүлдөйт деп ушундай божомолун Россиянын жүргүнчүлөр бирикмесинин төрагасы Илья Зотов Спутник радиосуна берген маегинде билдириптир да жакында эле. Анан мына ушул КМШ өлкөлөрүнүн ичинен туристтердин эң көп багыт ала турчу өлкөсү Кыргызстан деп өтө айтылып атат. 3-орунда деп атат. 3-орунда. Бул божомол ушундай бир прогноз эмнеге байланыштуу болуп атат? Эми өзүңүз билгендей геосаясий абал өзгөрүлдү. Россияга карата турган санкциялар күчөдү. Анан алардын багы учактары дагы учпай калды, батышты тарап көздөй. Ошондуктан булардын багы бирден бир ою ушул болуп атат. Грузия, Азербайжан, Турция дагы тарап болуп атат, бирок ошо Орто Азиядагы биздин Кыргызстанды бир кандайдыр бир тандап алышты да. Анткени дегенде бул жерде ошо эмне үчүн Кыргызстанга туристтер келет? 3 себеби бар. Биз эми ошол жерде дайыма айтып жүрөбүз. Биринчи жаратылышы, табияты. Өткөндө Эмираттан дагы, Индиядан дагы айттык, бизде тропикалык мындай ысык мезгил жок. Жан жай тургандай, же болбосо демалып алып турган аябай ысык мындай эми бизге мындай абдан оор да. Эми өзүмө жеке айтып атам. Анан абасы бизде таза, суусу таза, мөңгүдөн суу ичебиз. Анан бияка келгенде багы өзүн кереметтей сезишет да. Керемет багы жаратылышкан. Экинчи себеп бул багы биздин тарыхыбыз кызыктуу. Багы номад деп биз багы көчмөн тарыхты, көчмөн маданиятыбызды ушу дагы бир бренд катары айландырайлы деп атабыз. 3 эле жолу биз Кыргызстанда биринчи жолу дүйнөлүк оюндарын өткөрдүк да, көчмөн оюндарын. Анан ушуну дагы бренд катары колдонуп, мындан дагы ишти алып барайлы деп атабыз да. Ушул тараптан бул эми саясий деңгээлде чечилчү маселе, баягы Туркиядан кайра алып келип, Кыргызстанда эле өткөргөнү жакшы болот го деп биз ушундай тыянакка келип атабыз. Анан үчүнчү себеп эмне дегенде, бул Кыргызстанда 30 жылдан бери ушундай болуп калды, багы ыңгайлуу да, мындай жеңил Кыргызстанга багы келсең дагы багы барлашып сүйлөшкөндө деле жөнөкөй адам мындай колунан келишинче жардам бергенге аракеттенет. Багы меймандостук, анан багы бизде ПЦР жок, азыр тест керек жок, вакцинанын сертификаты керек жок, маска кийип керек жок. Ошон үчүн биз багы ошо келгиле Кыргызстанда мүмкүнчүлүктөр көп. 64 мамлекетке визасыз кирсеңиздер болот деп айтып атабыз. Андан тышкары азыр мына биз ошо биздин стратегиялык мааниге ээ дозубуз деп коелу, эми партнерубуз туризм департаменти. Алар ошо саясий деңгээлде ишти алып барат. Анан биз ошо биз берген буйрутмабыз, же болбосо сунуштарыңар бар, сунуштарыбыз ошо 2% кылып бергиле деп атабыз. Туроператорлорго өздөрүнүн багы тегереткен акчасынан 2% салык төлөсө, биз ошо туризм сиздердин фондко жок, жалпы өлкө бюджетине. Өлкө бюджетине, бизге эмес, өлкө бюджетине деп атабыз да. Бирок сиздердин дагы устаттык капиталды 5 миллиардка чейин көбөйтүү деген маселе турат алдыда. Ал маселе ошо өкмөт тараптан мындай болуп атат. Азмон бүтүрүп коет. 2% эгер багы накалай эмес эметсе, көрсөтсөңүз 2% биздин бюджетке которосуздар. Башка салык жок болот деп атабыз да.
4% накалайга иштеп жүгүрткөнгөчү туроператорлор ошого кызыктырып, алар дагы кичине өнүксүн, иштесин деп атабыз. Бизге күчтүү туроператорлор керек. Ошол эле кезде мисалы үчүн ошол эле Казакстан менен, ошол эле Өзбекстандын туроператорлору менен мындай багы атаандаш боло тургандайчы. Көбүрөөк парк алып, туроператорлор коюп, жанагындай отелдерди коюп, ушундай бир комплекстүү иштеш керек да биздин туроператорлор. Биз ошолорду көтөрөлү деп атабыз. Ошого мындай жөлөк катары биз мындай бирден бир сунушубуз да ушу. Жана сиз айткандай эмне суроо болду, сиз айттыңыз. Фонддун уставдык капиталы 5 миллиардка чейин көбөйтүү деген. Бизде мындай болду да, бизде саясий кеңешмебиз бар. Фонддун үстүндө бул ошого төрагалык болгон улуттук кеңеш туризм боюнча Акылбек Жапаров. Анын багы 2 орун басары бар. Бирөө биздин ошо Калашникова Елена. Ошол жерде биринчи жолу отурумда 1-майда өттү. Ал жерде ошо сөз болду да. 26-жылга чейин жыл сайын бюджеттен 1 миллиард сууда катары берели депчи. Бул акча кайтарылып келмей акча. Биз ачык акционердик коом болгондуктан кийин бул акчанын багы дивиденд катары кайтарышыбыз керек. Биздин негизги акционерибиз бул экономика министрлиги. 100% азыркы күндө. Биз эми аны дивиденд катары сөзсүз эле түрдө акча түрүндө эмес, балким бул ошого репутациялык капитал. Мисалы үчүн Кыргызстанды таанытуу, көрсөтүү. Биз ошого отчетторун беребиз да. Анан ошол жерде балким мындай инфраструктуралык проектлерди көрсөтөбүз. Мондай бизде чогуу бириккен ишканалар түзүлдү. Ушундай иш жүргүзүп атабыз. Мындай деген бир долбоорлор менен көрсөтөбүз да. Ошо дивиденд катары. Алар салык төлөйт, алар орун жумуш орундарын түзөт. Ушунун баары багы кайтарылып келүүчү каражат да. Ошон үчүн 5 миллиард бул багы старттык багы сөз болуп атат кабинет министрлигинен. Бирок мына бул мен келгенден бери эле өзүм да фондто айтып атам. Анда биз 10 миллиарддык үстүнө жеке менчик рыноктан, инвестиция рыногунан биз анда ошондой капитал тартышыбыз керек экен. 2 эсе 10 миллиарддык сом. Бул не деген түшүндүрөт? Биз ошо туруктуу, өзүбүз туруктуу болуш үчүн акционердик коомубуз көбүн эсе жеке менчик капитал болушубуз керек. Абзел. Мамлекетке 30%-дан ашпаган 25-30-тун тегерегинде пакет акция жетиштүү. Бул ошо контролдөө ала тургандай, стратегиялык мындай блок коюа тургандай, бирок күнүмдүк отурумдук ишибиз багы башка акционерлер аркылуу чечим менен мындай көзөмөлдүү болушубуз керек да. Ошондо бизде туруктуу багы корпорация негизде иштейт элек деген сөз. Жакшы. Кайрат мырза, бизде 1 минут гана убакыт калды да, анан WhatsApp'тан келген билдирүүлөргө мүмкүн болсо кыска жооп берсек. Кайрат мырза, туристтер менен келген конокторду тейлеп иштесек болобу? Мисал үчүн Кыргызстандын кооз жерлерин көрсөтүп, аларды тосуп алып, ошолорго айлык маяна төлөйдүбү дейт. Ошого улай эле сиздердин долбоорлор боюнча жумушка кабыл аласыздарбы дейт. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда туризмди чогуу өнүктүрсөк деген бир ойлорум бар. Сиздер менен кантип чогуу иштешсек болот деген суроолор келип атат жарандардан. Мен мынтип коем, бизде сайтты мына ачтык, активдүү иштетип атабыз. fundtourismcheckit.com. Бул жерге кирип, же болсо биз менен байланышып келиңиздер, резюмеңиздерди бериңиз, көрөлү. Жанагындай иштерди алып баралы, пеймандарды тосуп алалы деген сунуштарыңыз боюнча бизде атайын КАТО деген бар, Кыргыз ассоциация тур операторлору КАТО. Ошолорго аркылуу байланыштырам. Сиз ошол жерде 50ден ашык тур компаниялар бар. Алар менен чогуу иштешсеңиз болот. Жакшы. Сизге келип маанилүү маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Туристтердин санын сапаттык деңгээлге чыгарып, аларды көбөйтүп, аны менен биргеликте эл аралык аренада Кыргыз Республикасынын аброюн көтөрүүдө туризм эң маанилүү ролду ойнойт. Жана ушул туризмди өнүктүрүүгө багытталган бир иш-аракет долбоорлор тууралуу бүгүн келип сиз маалымат берип отурасыз. Алардын баары толук сиздер каалагандай бир мындай дымактуу пландар болуп атат да, бүгүнкү күндө ишке ашып кетишине тилектешпиз. Чоң алкыш. Мен 2 сөз айтып коеюн аягында. 10 секунд. 10 секунд. Туризм бул босого, соода бул коридор, инвестиция бул багы залда, меймандар тосуп алчу. Баары туризмден башталат. Эң туура. Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердик коомун түзүү жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасындагы туризмди өнүктүрүүнү колдоо жөнүндө жарлыгын аткаруу максатында кабыл алынган.
Бүгүнкү маектин жүрүшүндө биз туризмди өнүктүрүүгө багытталган долбоорлордун арасында туризм секторунун тутумун түзүү, ата мекендик туризм индустриясын жакшыртууга жана тармакка инвестиция тартууга багытталган ченемдик укуктук базаны өнүктүрүүгө байланышкан иш-чаралар тууралуу маалыматты алдык. Студияга келип суроолорго жооп берген конокту дагы бир жолу эсиңиздерге салсам, туризмди өнүктүрүү колдоо фонду ачык акционердик коомунун эл аралык мамилелер жана инвестициялар боюнча башкаруучу директору Кайрат Итибаев болду. Сизге дагы бир жолу рахмат. Программаны Расул Багышбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.